Assalamu alaikum урматтуу достор. Алдыдагы боло турган видео жөнүндө мен сиздерге бир аз маалымат бере кетейин. Бул Кадыр деген инибиз жөнүндө болмокчу. Кече биринчи сериясын чыгарганбыз. Бүгүн экинчи сериясын чыгарайын деп турабыз. Бул жигит катуу ооруга чалдыгып, эки колу, эки буту иштебей төшөктө жатып калган. Азыр Кудайга шүгүр, колдору иштеп, буттарына дагы жан кирип, жакында буюрса мен басып кетем деген чоң аракет менен жүрөт. Кудайым колдосун бул жигитти. Анан төшөктө жаткан кезде мага жардам бергендерге ыраазычылык айтып коеюн деп, мени бир жерге алып барып келиңизчи деп менден суранган эле. Биз ыраазычылык айтуу үчүн кайсыл жерге барганыбызды жалпыңыздар видеодон күбө болуңуздар. Кадыр инибиздин суроосу боюнча келип отурабыз. Өкөн учураштырып коеюн деп атайын алып келдим мен бул жаккачы. Мен азыр машинада келатканда Кадыр инибиз бир нерсени айтып берди, бирок сиз аны билбейсиз да. Кандай максатта келдик, эмне максатта келгенибизди билбейсиз. Кадыр өзү айтып берет ал. Бул деген Таанысызбы өзү негизи? Кадыр таанысызбы? Биринчи жолу көрүп атасызбы? Айтып бер. бул ага будан бир 2 жыл алдын мен Восток 5те жашагам. Восток 5те жашап турганда ошол жерде сиздин магазиниңиз бар эле. Кичинекей. Магазиниңиз бар беле? Чуалматинка кесишин. Чуалматинкада. Мен ошол жерде жашап жүргөм да байке. Бул жашап жүргөндө мен энимди күндө бул аганын магазиниге баягы тамак алып келген жиберчүмүн да. Тамак алып келген жибергенде ага бул жана энимден сурап тур, күндө эле бул тамакты каяка алып барып атасың десе, ал айтып тур да, ушундай бир инвалид бала бар, ошого алып барып атам десе, жок, мен ушул жерден магазинден жабылып кеткенчем ошол бала бекер тамак жейт деп 1 жылга жакын мага бекер тамак берген да бул агамча. İşte spor залда. Ага, ошол бала менин ага. Tanıdыңызбы же өзүн сиз Эстедиңизби ага? O estemiz. Ошол менин ага, ошол кече биринчи жолу көрүп атасыздар бирок бул баланы. O men көргөн эмес эле. Ооба, көрбөй туруп. Ошондо кенчем ошо магазинде тамак жасайт эле, баягы магазинден алып кетет. Анан ал бала күнүгө келет эле да. Күнүгө эле тамак алып бересиң десем, ушинтип бир бала бар эле. Каалаган тамагын алып барып берет. Ушундай айтканда, эстедим, аз эстедим. Сиз бул баланы көрбөй туруп 1 жыл баккан экенсиз. Берген ооба. 1 жыл баккан экенсиз. Көрбөй туруп. Ыйлабаңыз. Азыр биринчи жолу көрдүм. Кадыр деген ушул бала, ушул коляскадагы бала. Интернеттен көрүп, ушул аябай ниет кылдым да ошол агама барып жолугуп бир ден соолугун сурап койсом депчи. Антип жүргөн убакта эле ушул Эренспайкке жолугуп калдым. Эренспайкке жолугуп калып, аны ошентип жүрүп, бүгүн айттым ага бир жака өтүп келейинчи десе, макул деп меметип. Ага неме кылбайсыз, сизге рахмат, Алла разы болсун. Сиз сөзсүз жакшы болуп бутуңузга туруп кетесиз, дагы деле кыргыз элинин желегин көтөрөсүз, Кудай кааласа ага. Ушуну мен аз да болсо сизге ошол иниңиз катар ага, иниңиз катар, мен сиздин иниңизмин. Мен жоктон мага бергенсиз. Эмес бул ага, сизге немет берип аткан жокмун, мен иниңизмин ага сиздинче. Нурлан ага мындай да. Америкадан, Филадельфия деген шаардан бир аз каражат тыйын салып берген кыздарчы. Биз да жардам берейли дедик эле депчи. Анан ушу Кадырга мен 5000 сом алып келип берсем, ушунун 2000 сомун эч болбосо Нурлан агамды видеодон көрдүм эле, ооруп атыптыр. Бир аз да болсо дарысына жардам болсун деп мен ошол жака алып барыңызчы деп менден суранды. Мен азыр сиз таласка чыгып аткан экенсиз, сизден чалып суранып кетпей туруп туруңуз деп бул баланы алып келдим азырчы. Мурдагы болуп кетет ага. Кудай кааласа. Оорубаңыз. Азыр жакшыга басып калдым, Кудай кааласа. Жакында басам. Жакшы болуп, Кудайга шүгүр, ушунча жакшы болуп мемет калдым. Ушу элдин жардамы менен, элдин колдоосу менен Кудай буйрса азыр бутума туруп, жанданып өтө жакшы, Кудай кааласа. Көп жолдорду басып өтөбүз буйрса. Берки баланын аты Манас деген бала. Ал баланы деле тааныбайт элем. Анан сен күнүгө келген кайда эмне жумшейде бир залда ушундай бир бала бар эле, идим бар деди да. Ушинтип неме болуп калган, баса албайт, инвалид. Анан каалаган тамагын алып алып бере бер деп, азыр айтса эстедим да. Ооба. Ошо Алла разы болсун. Бул Кадыр инибиз аябай сизге разы болушу. Мени көрбөй туруп, тааныбай туруп 1 жыл баккан эле. Ошол Таштайнар агабызга бери алып барып келиңизчи мени деп сурангандан келип отурабыз. Оорубаңыз. Баягы мен сизди тартып кеткенден кийин дагы больницага жатыптырсыз,
Анан кийин кайта ошо Мамакеевке барып жатып чыктым. 3 күн болду чыкканыбызга. Эми эмки 2 күн кайра больницага деп атат ошо. Кайра ошо леченияга. Америкадан ошол Филадельфия шаарынан кыздар салып берген каражаттан сизге дагы 2000 сом акчалай мен ошол аманатты берип коеюнчу келиңиз. Бул баягы дары-дармегиңизге, леченияңызга жарап калсын. Негизинен сизди мондай балдакчаны эч ким жараштыра албайт. Мен кыргызмын дегендин бардыгы сизди жакшы билет. Кыргыздын желегин желбиретип жүргөн агаларыбыздын бирисиз. Биз ошол сахнадан жанагынтип темирлердин баарын көтөрүп, таштын баарын көтөрүп жүргөнүңүздү эле көрөлү. Недейс, Эдис сага да рахмат. Биз айыл бул Кадыр, мына Кадыр, Кадырды мен көргөндө эмесмин. Кадыр сени тап, сен Кадырды тап. Анан азыр айтып тааныштырып отурсаң мен кайсыл бала эле деп эстей албай атам да. Мен кичинекейимде бебаштылганда атам камчы менен сабаганда ыйлаган эмесмин. Азыр бул ошондо бул баланы мен көргөн эмесмин, бирок агасы айтканда такыр кыймылдай албайт. Аке рахмат. Азыр мынантип келип отурсу өзүнчө бир башкача кубанычыңыз көзүмөн жаш чыгып кетти. Алла разы болсун. Кудай буйрса сөзсүз жакшы болуп кетет. Сизге айтарым, кийинки келгенде сөзсүз басып келем сизге, Кудай кааласа. Ниетиңерге жеткиле, ниетиңерге жеткиле. Сен коляскаңды таштап, Нурлан агабыз балдагын таштап басып кеткиле. Аман эсен болгула, Кудайым колдосун. Номериңерди алышып алгыла. Катташып, агайыны болуп, бир туугандай болуп сүйлөшүп тургула.